Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatu jamaat, Peygamberimizin kutlu hadisinde innamal a'malu binniyati, har bir amal niyetke jarasha bolot деген. Ушул жардам берип аткан мусулман бир туугандарыбыздын дагы ниети тура экен. Ушул береши мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасаган Иман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатынын дагы ниети тура экен. Жакшы бир ниет кылдык эле Аллах тааланын жардамы менен, Аллах тааланын фазлы карамы менен Аллах таалам кээ бир инсандарга жакшылык каалап, кээ бир үй бүлөлөргө өзүнүн сүйүүсүн каалап, ошол үй бүлөлөргө, ошол береши мусулман бир туугандарыбызга мүмкүнчүлүк берип, мына кыска убакыттын аралыгында бүтүрөбүз дедик эле. Alhamdulillah, мына бүгүн аквалары дагы бүттү, монтаж иштери дагы бүттү. Кудай буйрса эртең ички иштери башталат. 7 күндүн ичинде толугу менен бүтүрөбүз. Буйрса ачылышына бардыгыңыздарга чакырабыз. Ушул Көкжар айылынан Мукаддас деген эжебиз бар экен, Аллах таалам разы болсун, үй бүлөсү атынан 21 миң закат берди. Караңыздар, анча-мынча эркектер мындай кыла албайбыз, машалла. Бардыгыбызга үлгү болуп аткан ушул Мукаддас эжекебизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам кабыл кылсын, ушул жакшылыкка бардыгыңыздарды шериктеш болуп калууга чакырат элек туугандар. Кыштын ызгар суугуна калтырбай, ушул уркы эжебизди дагы ушул заманбап үйгө эртерээк киргизип койсок иншалла. Пардалары бар, паластары бар, төшөктөрү бар, катулуктары бар. Ушул иштерине кичине көмөктөшүп жардамдашып койсоңуздар, Кудай буйрса уста акылары бар. Акваны дагы беришибиз керек. Ушул акваны жасап берген ушул гыламажыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Өзү башында эсептегенибизде өтө көп болгон. Бирок арзандатып кылып берди. Ушул гыламажыбыздын үй бүлөсүнөн дагы Аллах таалам разы болсун. Ушул электрик иштерине материалын алып берип атабыз, бирок кызмат акысын албай кылып берип аткан ушул Салиу айылынан 93-жылкы Улук деген агабыз бар. Ага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ким канчалык жардам берип аткан болсо, албетте Аллах таалам аларга дагы өзүнүн ыраазылыгын берсин, өзүнүн колдоосун берсин. Ошол үй бүлөлөрдө дагы Аллах тааламдын өнүгүүсү, өсүүсү болсун. Өзгөчө ушул Салиу айылына, Төлөс айыл өкмөтүнүн тургундарына кайрылуу, ушул өзүбүздүн эжебизди эртерээк ушул үйгө киргизип койсок иншалла. Дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.